Саламатсызбы? Бул окутуучу видеороликте бизге бейтапты дарылоого кантип кабыл алууну карайбыз. Башкы панелде кабыл алууну күтүп аткан бардык бейтаптарды көрсөтүүнү тандайбыз. Бул менюда биз дарылоого кабыл алууну күтүп аткан бейтаптарды кабыл алынбаган абалы менен жана ошондой эле бейтаптын стационарга келген жазылуу күнү көрсөтүлгөн бейтаптарды көрөбүз. Бейтапты дарылоого кабыл алуу үчүн аракет баскычын басабыз. Андан бейтапты кабыл алуу оба баскычын тандайбыз. Биз бейтаптын электрондук картасына туш болобуз. Бирок биз бир дагы өзгөртүүнү киргизбесек, бул бейтап сиз менен кабыл алына элек болот. Келгиле мисалды карайлы. Эч өзгөртүүнү киргизбей артка кайтайлы. Биз көргөндөй бейтаптын абалы өзгөртүүсүз калды. Бул дарыгерлер кабыл алуу бөлүмү менен бул бейтап ушул же башка ушул бөлүмдүн дарыгери менен кабыл алына тургандыгы жөнүндө киргизилген маалыматтарды карай алышы үчүн жасалган. Эми бейтапты кабыл алып жана өзгөртүүлөрдү киргизели. Өзгөртүүлөрдү каалаган салмада киргизүү мүмкүн. Ошондо бейтап автоматтык түрдө сизге тиркелген болот. Биз өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин сөзсүз түрдө сактоо баскычын басабыз. Артка кайтабыз жана текшеребиз. Биз көргөндөй бейтап кабыл алынды абалын алды. Эми бул дарылоочу дарыгерге тиркелгенин билдирет.